Assalamualaikum. Uğurlar karışmazlarga qarasılıqlar жапайчылығын көрсек болады. Шындай жапай бол, эмне кереги бар деген болосу. Чекерчи. Ne belasın Çekersin. Ne belasın Çekersin. Ne belasın Кара сууда уюштурулган бекер концерт учурунда эл арасында ызы чуу чыкканы маалым болду. Көйлөрдүн айтымында концерт өткөрүлүүчү жерге эл көп чогулуп, айрымдары батпай калган. Натыйжада түртүшүү жана түшүнбөстүктөр орун алган. Бүгүн Айсулууну зордуктаган болсо, эртең менин карындашым да, сенин карындашың да, сенин кызыңды дагы бир педофил келип зордукташы бул толук ыктымал. Президентибизге Аллах разы болсун. Өзү көзөмөлгө алып атыптыр да бул нерсени. Ошол нерсеге өзү көңүл буруптур. Өлүм деген жазаны киргизет деген. Ушундай бир сонун жаңылыкты уктум. Кече жакында кечинде кайрылуусунда дагы айтты. Мына ушундай өлкөлөр бар, аялдардын укугу тепсиленип, аялдар кордолуп жатат деген мамлекет дагы мына ушул сөздөрдү жөн эле сүйлөйт, бирок өзүнүн коомунда мына ушундай жаман ыплас нерселер болот деп. Биз ушундай өлкө болушубуз керек, мына ушундай калк болушубуз керек, балдарыбызга дагы, кыздарыбызга дагы эң жогорку деңгээлде тарбияны берип, эң жакшы кулк мүнөздүүлүктө мамиле кылганды үйрөтүшүбүз керек. Айтайын дегеним, урматтуу кыргыз элим, көчөдө жүргөн ар бир бала бул Аллахтан берилген аманат. Ал нерсеге биз кылбашыбыз керек кыянат. Ошол балдарды дагы коопчулукта кандай бир зулум көрүп аткан болсо, ошолорду коргогонго мен дагы сен дагы милдеттүүсүң. Бул педофилдерди кантип жок кылса болот, бир Кудай билет. Болгонум мамлекеттен бир гана нерсе чыгыш керек. Үтүк менен ысып турган, үтүк менен жолбосо ысып турган бир чок менен, ток менен кыйнап анан өлтүрүш керек. Эл астында жып жалаңач кылып туруп шерменде кылыш керек. Мен ушул эле нерсени талап кылам да өлкөмдөнчү. Буйрса кандай ишке ашат бир Кудай билет. Бирок урматтуу эже карындаштар, абайлаңыздар. Урматтуу жигиттер, карындашыңарды абайлагыла. Мен мисал келтиргенде мындан 1-2-3 жыл мурун карындашыма да дал эле ушул сыяктуу нерсе болуп кетейин деген. Көчөдө мектепке барайын деп автобус күтүп отурган болсо, бир зөөкүр келип, "Жүрмө сени ойнотомун, жүрмө мындай кыламын, ушундай нерселерди алып беремин" деп алдап жөнөгөн экен. Карындашым корккондан үйгө келип, бир жумадай мектепке барбай жүргөн күндөр болгон. Өзүм ташканга анан аргасыз болдум да. Коркот экенсиң, туугандар. Эртең сиздин эле балаңызды, кызыңызды ушундай эле нерсе кылышы мүмкүн да. Попутчик деген нерсеге жолобой эле коголаш туугандар. Арзан деп эми ушул нерсеге муктаждык деп барып атасыздар. Бирок туугандар, эркексиңби, аялсыңбы, абайла. Мен мисал келтиргенде машинама адам, чужой адам салганда корком. Подстава кылып коюшу мүмкүн деп. Дал эле ушул сыяктуу сиз дагы коркуңуз. Попутчиктерге отургандан. Барып зордуктап өлтүргөн. Мына ушул нерсе биз үчүн, баарыбыз үчүн сабак болсун. Эч кимди күнөөлөбөш керек, болгону тарбияны оңдош керек туугандар. Эркектер ушундай болуп кетти, анан аялдар мындай болуп кетти деп дагы сүйлөшүбүз керек бирибиз дагы. Болгону туугандар, тарбияны бекемдейле. Жана ошондой эле блогерлер бул нерсени талкуулагыңыздар. Бул менин жеке өзүмдүн жарандык пикирим. Бул нерсени биз канчалык көп сүйлөп чыга турган болсок, иншалла мамлекет жогорку деңгээлде карайт.